Салам баарыңыздарга, урматтуу каналдын катталуучулары. Бүгүнкү видеомдо булочка жасайм. Булочканын дрожжи жок, корица кошулган булочканын жасалышын көрсөтөм. Бул үчүн биз 450 грамм унду элеп даярдап алдым. 120 грамм кум шекер, 14 грамм разрыхлитель, 55 грамм сливочный май, 260 миллиграмм süt, 4 грамм корица керектелет. Мынакей бардык ингредиенттерин даярдап алдым. Эми ишке киришебиз. Унду элеп алганмын. Унду эленген унду идишке салам. Эленген унду салгандан кийин 3 грамм туз салам. Азыр тузду алайлы. 3 грамм тузду салып алабыз. Андан кийин масланы салып, колубузга перчатка кийип алып, кошо ун менен кошо мындай кылып эзебиз. Мынтип май менен унду аралаштырып майдалап алдым. Эми 14 грамм разрыхлитель салып алабыз. Кум шекерден кум шекерден 55 грамм, ошондо ар бир кашыгыбыз 10 граммдан 4,5 кашык салып алабыз. Салып алдык. Эми унду, сүттү куюп алабыз. Дагы аралаштырабыз. Мынтип камырды дагы жууруп алдым. Жууруп, мындай орточо жумшак, катуу болбош керек, жумшак дагы болбош керек. Мындай жууруп алып, эми полиэтилен пакетине салып, отуз минутага муздаткычка салып коебуз. 30 минутта турат, андан кийин мынтип полиэтилен пакетине камырды жууруп салып алдым. 30 минутта муздаткычка салып коебуз эми. Мынакей 30 минутта дагы өттү. Муздаткычтан камырды алып алдык. Эми корицадан 4 грамм корица менен калган 60 грамм сахарды кошуп аралаштырып алабыз. 4 граммдай. Грамм болду. Аралаштырып алдык. Мынтип корица менен кум шекерди жакшылап аралаштырып алдык. Эми камырыбызды жаябыз. Унду мынтип коюп алып, узуп алабыз камырды. Эми жая баштайбыз. Көп чука кылып жайбайбыз.
Мында өтө көп деле жукартпай жайып алдык. Тегерек кылып жайып алгандан кийин эми корица менен кумшекерди сеп коебуз. Сеп алып, мындай кылып ороп алабыз эми. Мындай кылып алдык. Ороп алабыз бир чекесин. Мындай кымтып чыгабыз. Жабыштырып кымтыйбыз. Эки чекесин дагы. Мынакей эми ушул эле камырды кайрадан муздаткычка 30 минутага дагы коюп коебуз. Азыр корица менен кумшекерди ортосуна салдык. 30 минутта дагы турат, андан кийин бышырабыз. Мынакей муздаткычка 30 минутта коюп алып алдык. Эми кесебиз. Биз азыр духовканы жандырып койдук. Духовканы кызытып алып, эки жүз градус мындай кылып кесип алабыз. Мынакей 200 градуста 20 минут коюп бышырып алабыз. Мына кесип духовканын листине салып алдык. Кызып турган листке салып алдык. Атайын кулинарный кагаздын үстүнө койсоңуздар дагы болот. Эгер андай кагаз жок болсо, майлап бир аз гана майлап туруп салып тезип алып 200 градус ысыктыкта 20 минутта бышырасыздар.